Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин ушу пресс конференциянын негизги максаты 4-августта ошол мигранттар чогуу электрондук шайлоо боюнча, шайлоону киргизүү боюнча талаптарды коюп чогулуш өткөргөнбүз. Бул чогулушка негизинен Москвадагы активисттер, лидерлер катышкан. Ошол активисттердин негизги талабы биздин азыркы учурдагы көйгөйлүү мындай убакыт болгон үчүн алыстан, аралыктан шайлоону туура көрүп, биз ушундай чечимге келдик. Ошол чогулушка катышкан жарандардын баардыгы бул маселени колдошту. Анткени учурда мигранттарга мисалы үчүн буга чейинки болгон убакыттагы өтө мындай биринчиден шарт бизге анча туура келбейт экен мигранттарга. Анан экинчиден азыркы Кыргызстанга учуп аткан жарандардын элчиликтин жанындагы өтө мындай аз эки эле точка деп атпайбы, ошондой бизге мындай көйгөйдү жаратат экен. Шайлоого өтө мындай шарт жок болгонуна байланыштуу биздин талаптар ушундай болгон болчу. Ал үчүн резолюцияларды кабыл алып, биз тийиштүү жактарга жибере турган болдук. Эми ошол маселе боюнча бир гана резолюция менен токтоп калбастан, биз бүгүн ушу элчиликке дагы кайрылып, ушул талаптарды бир эле электрондук шайлоо эмес, ал экинчи варианттарыбыз дагы бар болчу. Ал боюнча биздин пресс-конференция дагы бир жакшы эме болуп атат, маселе болуп атат. Ал боюнча дагы кабарлар чыгат буюрса. Бул тема боюнча кеңири мен ойлойм биздин активисттер айтып берет деп бул маселе боюнча. Себеби канчалык деңгээлде мигранттарга проблема жараткандыгын өздөрү барып ошол элчиликте ШКнын требованиясы боюнча канчалык деңгээлде бизге кыйынчылык жараткандыгын өз көзү менен көрүштү. Ошолор боюнча өздөрү айтып беришсин. Бул мисал. Эмерже ушул жерде турасыздар, бирден дүйнө жүзүнө көрүшөт да, өзүңүздөрдүн же баарыңыз сиз тааныштырып өтөсүзбү? Бүгүнкү ушул пресс-конференциянын негизги катышуучулары Кудырет Кайшабаров, активист, Орозайын Арматова, макул эмесинин укугу бар кыймылынын активисткасы, Менишанова Эльвира, Баткен областынын Баткен коомунун төрайымы, Каримов Төрөбеков Карим, Мекенчилик кыймылынын лидери, и Максат Мамбеткулов, Жаңылан коомунун лидери. Ошол эми жанагы көйгөй боюнча сиз мисалы үчүн өзүңүз өттүңүз, биз көрдүк соцсеттерден канчалык деңгээлде бул мигранттарга өтө мындай татаал экенин көрдүк. Сиз ошол боюнча өзүңүз кеңири айтып берсеңиз. Урматтуу мекендештер, 5 август күнү Пром уюму тарабынан парламенттик шайлоо боюнча ШКнын төрайымы Шайлдабекова Нуржан Карманбекова менен бизде аралыктан алдында жыйноо өттү. Ал жерде Орусиядагы бир топ кыргыз диаспоралык өкүлдөрү, Москвадагы активисттер катышып, көптөгөн суроолорго биз жол алдык. Нуржан Карманбекованын билдирүүсүндө, Кыргызстандан сырткары 42 өлкөдө шайлоо тилкелер ачылат деп бизге билдирди. Андан соң өзүңүздөр биометрикалык каттоодон өткөн жарандар дипломатиялык мекемелерге барып, консулдук каттоого өтүп коюшуңар шарт деди. Консулдук каттоонун мекемелери бардык жарандарды кабыл алганга даяр деди. Ошол сөзүнөн улай эртеси 6 август күнү мен өзүм жеке өтүп көрүүнү тура көрдүм. 6 августта мен саат 11-де элчиликке караштуу консулдук бөлүмүнө келдим. Ал жерде тилекке каршы аябай көп адамдар кезекте турушкан экен. Көбүнө эле максаты Кыргызстанга кетүү, ушул тажрыйбасынан чыгып келген пандемиянын эсебинен. Анан 458 болуп жазылып, кезекте туруп 4 саат дегенде мен ошол консулдук бөлүмдүн
кызматкерине жеттим. Кызматкерине жеткенде мен төмөнкүдөй жол алдым. Ал жерде эч кандай бланктар Бишкектен жөнөтүлбөптүр. Анын базасы Борборлук шайлоо комиссиянын базасы менен байлана элек, адистер дайындалып деген жол алдым. 2-3 күндөн сизге байланышабыз деп телефондорду жазып алып, атыбызды жазып бизди узатты. 2-3 күн күттүк. Эч кандай консулдук бөлүмү бизге звонок кылып түшүндүргөн жок. Анан бүгүн биз дагы экинчи ирет көрөлү деп келдик бүгүн. Келип мен дагы деле ошол кезекти көргөн өзүмдүн жарандарды көрдүм. 401 жолу бүгүн жазылып 3 саат дегенде мен дагы консулдук кызматкерине жетип бардым. Жетип барганда ал айтып атат, дагы биз саат 4-кө чейин иштейбиз бүгүн. Азыр чогулуш башталат. Ошого мен сизге жеңил жолун айтайын. Азыр бизде элчиликке караштуу сайтында бланк киргизгенбиз. Ошону көчүрүп, ал жерде өзүнүн 3/4 өлчөмүндөгү сүрөтүн тиркеп, сканерлеп биздин почтага жөнөтсөңөр, консулдук каттоого тургунга мүмкүнчүлүк бар деп биз жооп алдык. Ошол жооп менен эле чектелип биз кайра каттала албай чыгып келдик. Эми буюрса эртең аракет кылып көрөбүз. Ошол алардын айтышы боюнча бланкты толтуруп, эртең жөнөтүп көрөбүз. Канчалык бул ыкчам түрдө биз өзүбүздүн бул жакта шайлоо эмебизди колдонуп ошону көрөбүз. Суроо берсек болот да силерге. Мен суроом Кудуретти Айчабаров мырза сизге арналат. Сиздер мына ошо 4-августтан бери жакшы демилген көтөрүп мына Элмира Эшенова менен ушул активисттер барыңыздар. Ошол онлайн шайлоо, онлайн каттоодон өтүү, консулдук каттоодон өтүү боюнча маселе көтөрүп мына бүгүн элчиликте чогулушта да болдуңуздар окшойт. Ошол чогулуштун жыйынтыгы боюнча айтып берсеңиз, сиздер кандай талап менен баргансыздар? Ошол талаптар аткарыла турган болдубу, болбодубу? Негизинен жалпы мигранттарды шайлоого катыштыруу максатында онлайн түрүндө тиркеме иштеп чыгып, ошол телефондон эле добуш бере турган сунуш бул мурунку шайлоолордогу статистика жана мигранттарга болгон бийликтин, саясий партиялардын мамилесинен улам ушул демилге чыкты. Себеби 2015-жылкы парламенттик шайлоодо консулдук каттоого 4000ден ашык адам катталыптыр, бирок шайлоого 600дөн көбүрөөк эле адам келип катышкан. Бул деген ошол сырттагы мигранттардын ошол Москва областында, Москва шаарындагылардын 1%-ында түзбөйт. Ошол себептен биз көйгөйдү изилдеп көрсөк, мигранттар шайлоого катышуу процесси татаал болгондуктан катышпагандыгы анык болду. Себеби биометрикасы жоктор, биометрикадан өтүш керек, биометрикасы бар Кыргызстандан жаңы келгендер консулдук каттоого туруш керек, А2 формасын толтуруш керек. Аны толтурайын деп же катталайын деп элчиликке келсе, бир күн кечке очередте туруш керек. Ал күнү даже катталбай калышы мүмкүн. Очередте жеткен кезде бланка жок болуп калат экен. Ушул сыяктуу татаалдыктардан колун шилтеп шайлоого катышпай коюшат экен да. Анан сураштырып көрсөк, мына жакында эле Россия Федерациясында пандемияга байланыштуу референдум онлайн түрүндө приложение аркылуу добуш берүү менен өттү. Анда элдин катышканы 93%ды түздү. Бул жыйынтыкты көргөндөн кийин бизде дагы кылса болоруна көз жетип ушундай сунуш менен чыктык. Себеби мигранттардын шайлоого катышпаганынын немеси эмне болот маселеси? Мисалы кече пандемия учурунда мигранттар чек арага барып Кыргызстанга кете албай, ар кандай жактан жардамга муктаж болгон учурда жардамга колун сунган партиялар, мисалы бийлик өкүлдөрү аз болду да. Эгерде ошол мигранттар добуш берип, алардын добушу массалык түрдө керекке жарай турган болгондо, ошол партиялар өзүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн мигранттарга жардам бермек, ошол границадан алып кеткенге өзлөрү келип катышмак. Алар эмнеге көңүл бурушпайт? Себеби шайлоодо мисалы мына Москвадан 600 эле добуш барса, жалпы дүйнө жүзү боюнча 13 000 эле добуш барыптыр. 13 000 добуш, мындайча айтканда 20дан ашык партияга 500дөн эле тийип калышы мүмкүн да. Ошол себептен алар мигранттарды шайлоочу катары көрбөйт дагы.
Ал эми конституцияда жазылган ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Ал эми президент конституциянын гаранты. Ошол жарандарга шайлоого катышуу укугун шартын бийлик түзүп бериш керек. Ошого кепилдик президент болуп бериш керек. Ал эми ушул маселени чече турган жолу башка өлкөлөр мисалында ишке ашып атканда биз ушул сунушту ишке ашырсак көпчүлүк муну болбогон нерсе жомок деген жоопторун айтты. Ушул теманы биз ушул жоопту биз Бышкан төрайым Шайылды Бекбадан да окуганбыз. Элчи менен бүгүнкү жолугушууда башында дагы бул ишке ашышы кыйын деген жооп болгон, бирок биз менен болгон баарлашуудан кийин элчи бул нерсени ишке ашырса болоруна ынанды жана айрым учурларда мисалы бул мыйзамга барып такалат да, мисалы техникалык жактан приложениени иштеп чыгуу 1 жума 10 күндүн ичинде аны иштеп чыгып Кыргызстандагы ГРЭСтин БШКнын базасына туташтыруу бул 10 күндүк нерсе. Каржылык жактан бул көп чыгым кетпеген нерсе, бир 10 000 доллардын тегерегинде. Же болбосо биз 2015-жылы жана биометрикалык системаны киргизгенде бизге эл аралык уюмдар кореялык Койка деген фирма каржылык жактан колдоо көрсөтүп, бул мамлекеттин чөнтөгүнө эч кандай зыян келген эмес да. Эгер биз бул жолку да бүт шайлоону ачык өткөрүү максатында онлайн голосованияны киргизебиз десек, бизге эл аралык уюмдар бул максатта да жардам беришмек. Каржылык жактан ушундай чечим чыкмакта. Бир гана маселе бул мыйзам жагынан болуп атат. Себеби мыйзамда онлайн добуш берүү көрсөтүлгөн эмес. Конституцияда жазылган шайлоого жана шайланууга укуктуу. Анын кандай жол менен шайлайт, мындай майда чүйдө жазылган эмес да. Муну өзгөртүш үчүн шайлоо кодексине гана парламент бир күнгө чогулушат. Мисалы парламент каникулга тараарынын астында 57 мыйзамды бир күндө кабыл алышпадыбы? Ошол сыяктуу муну 1 жуманын ичинде эле 3-4 окуудан өткөрүшүп туруп кабыл алып койсо болот болчу да. Мындай теориялык жактан ишке ашарын биз ынандыра алдык. Анан бул маселе ишке ашпай турган болсо деп элчиликке экинчи сунуш кылдык. Бул ушул Москва жана Москва областындагы кыргыз жарандарын шайлоого катыштыруунун оңой жолу. Мисалы консулдукка учетко туруу үчүн жана биометрикадан өтүү үчүн элчилик жумуш күндөрү гана иштейт экен, 1-күндөн 5-күнгө чейин. Ошол эле күндөрү кыргыз мигранттары да жумуш учурунда болот, анан жумушту таштап келе алышпайт. Жумушту таштаса мисалы 2000-3000 сомдук айлыктан кургалат же жумушунан айдалып кетиши мүмкүн. Ошодон рисковать этпей эле шайлоого кол шилтеп коюп атышат. Ошол себептен биз элчиликке айттык, кимдин биометрикасы бар болсо, алар ушул консулдук учетко онлайн түрүндө катталсын десек, элчилик айтты, биз ал сунуштап көрдүк, консулдук бөлүмүбүз айтты, аны ишке ашырууга бизде каражат жок деди. Анда биз айттык, мигранттар буга чейин эстелик курганга жардам беришти, кандай көйгөй болбосун, дайыма акчалай дагы жардам көрсөтүп келет. Ошол себептен приложенияны ишке киргизүүнү мигранттар жалпылап өзүбүз алалы, өзүбүз демөөрчү табалы, өзүбүз ишке киргизип, элчиликтин базасына туташтырып берели дедик. Бул маселени элчибиз Аликбек Жишенкулов дароо консулдук бөлүмүнүн башчысы менен ошол жерден эле кеңешип туруп, ишке ашырса иштесек болорун көзү жетип макул болду жана жакын күндөрдүн ичинде ушул маселенин тегерегинде детально талкуу кылабыз. Кандай приложение болот, анын ичинде эмне функциялар болот. Ушул эле приложениянын алкагында элчиликтин алдында жанагындай тирүү очередь кезеп күтүү кылбай, элдер приложение аркылуу катталып эле өзүнүн кезеги келгенде келип элчиликке мындай өз ишин бүтүрүп кеткенге мүмкүн боло турган функцияны кошуп кетүүнү суранды. Биз ойлойбуз, бул нерсе ишке ашса, биометрикалык каттоосу бар инсандар телефон аркылуу эле каттала алышат. Ал эми элчилик биометрикасы жок инсан атуулдарды кабыл алуу биометрика менен мындай камсыз кылуу менен алектенет. Жана ошол эле учурда мигранттар сунуш кылдык, эгер кадрдык жактан тартышсыздык болсо, биз волонтер катары ар кайсы уюм, ар кайсы коомдон өкүлдөрдү берели, ошолор жардам берсин дедик. Бул учурда бир гана ошол жана биометрикалык аппараттарды камсыздоо менен борбор шайлоо комиссиясы ойлонуш керек. Калган мындай физический күч, уюштуруу иштерин элчилик менен мигранттар өзүнүн жоопкерчилигине алышты. Биз азыр учурдан пайдаланып, ошол эгер жанагы онлайн каттоону ишке ашыра турган долбоорду, приложениени иштеп чыгуу жагына каржылык жактан
демөөрчүлүк кылып тургандар болсо биз менен байланышса болот. Биз буну ушул жалпы мигранттарды шайлоого катыштыруу үчүн мындай партия, коом-сом болуп бөлүнбөй баарыбыз биргеликте ынтымакта кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн уюштуруп атабыз. Эгер ушул ишке ашып кетсе, мурункудай болуп 600 адам эмес, балким 10 000, 20 000 адам шайлоого катышып калышы мүмкүн. А бул деген шайлоонун жыйынтыгына, мындай таза жыйынтыгына таасир этүүчү көрсөткүч да. Себеби мигранттар эч качан добушун сатпайт деген ойдо ушул сунушту киргизип атабыз. Азаматсыздар, Алла разы болсун. Менде bir суроо бар жалпы канчалык деңгээлде чындыгы бар жана канча убакытта ишке ашырууга мүмкүн? Себеби шайлоого толугураак 1,5 ай болду дейли. Ушул убакытта ушул биз айтып аткан, сиздер айтып аткан маселени ишке ашыруу мүмкүнбү? Канчалык деңгээлде реалдуулугу бар? Коомго берип койсоңуздар, маалымат берип койсоңуздар. Жана жалпы электрондук тиркеме аркылуу добуш берүү бул мамлекеттик деңгээлде чечилип турган нерсе. Техникалык жактан иштеп чыгуу убактысы бир жумадан 10 күнгө чейин деп программисттер, адистер жооп беришкен. Ал эми жана консулдук каттоо приложениясын иштеп чыгуу бул бир жумага жетпеген нерсе. Эң башкысы консулдук элчиликтен уруксат жана ошол элчиликтин базасына, сайтына подключение кылууга мүмкүнчүлүк берилсе эле иштеп чыгуу мөөнөтү бир жумадан 10 күнгө чейин. Себеби буга чейин Баткен областынын Сай айыл өкмөтүнө караштуу Москвадагы коом өздөрүнүн мобилдик тиркемесин иштеп чыгышкан. Ошол жакта 4000 рубльдик чыгым кеткен жана бир жумалык убакыт кеткен. Ал приложенияга дүйнөнүн ар кайсы бурчунан кирип, коомдун канча акчасы бар, эмне жумуштар кылынды, кандай жумушка, кандай максаттарга акча коротобуз, ушул сыяктуу талкуулар, бөлүмдөр бар. Бул жанагы консулдук каттоону тиркеме аркылуу ишке киргизүү эч кандай мындай сырттан жанагындай кибер атака кыла турган сыяктуу коркунуч нерсеси жок. Себеби бир адам 2 жолу катталып калса, аны автоматтык түрдө аныктап койсо болот. Бир адам бир эле жолу катталса, шайлоо күнү ал тирүү өзү келет да, паспортун көтөрүп жүрөт. Ошол себептен мунун мындай жанагындай хакердик жактан чабуул болот, бурулуп кетет деген сыяктуу татаалдыгы жок. Эч кандай жанагындай видео графикалык татаалдыгы жок. Ошол себептен бул приложениени ишке киргизүү убакыт жагынан көп деле кыйынчылык жаратпайт. Сиздер резолюцияны уже жибергенсиздер да, башкага? Өзүңүзгө сунуш жасадыңыз. Биз бул жерде 4 август күнү резолюцияны кабыл алып, 12 август күнү бүгүн элчиликтен чыккандан кийин дагы толуктоолорду киргизип, бүгүн азыр мына маалымат жыйындан кийин ошол тийиштүү органдарга электрондук дарек аркылуу жиберүүнү макулдашканбыз. Себеп дегенде биз элчиликтен консулдук бөлүмүнөн жиберейинчи десек, ал жак 14 күн, бул жак 14 күн болуп, биз жибергенче мөөнөт өтүп кетет экен. Ошондуктан электрондук даректерге жиберебиз, резолюцияны эмес кагаздар сиздерге да беребиз, массалык маалымат каражаттарына чыгарсаңыздар болот. Эми бүгүн ушу жолугушуудан кийинки, мына пресс-конференциядан кийинки сиздердин планы, этаптагы иштериңиздер кандай болмокчу? Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, урматтуу мекендештер, активисттер, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына жогоруда айтылып кетти, бир топ. Бүгүн биз элчиликке кирип чыктык. Биздин элчи мырза дагы бул биз койгон сунуш талаптарды биз менен мындайча макулдугун билдирди. Бул жакшы нерсе, өтө туура багыт, өтө туура көтөрүлүп аткан маселе деп билем. Сиздин эжекенин суроосуна жооп бере кетсем, мындан ары биздин кадамдарыбыз барган сайын мындай белгилүү болуп баратат. Себеби дүйнөнүн булуң бурчунан бизге ушундай кайдыгер эмес активисттер жарандар Европадан, Америка, бир топ мамлекеттерден уже өздөрүнүн кайрылууларын, сунуштарын айтып атат. Эми арабыз Кудай буйрса кеңейет, биз дагы акылдашабыз. Анан бүгүн мына элчиликтен чыгып азыр эле жогоруда айтылып кетти. Биздин кабыл алынган убактылуу бака кабыл алынган резолюция бүгүн ушул электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. Анын ичинде массалык маалымат каражаттарына, соц тармактарына дагы жайгаштырылат. Анан бизди негизинен жалпы колдоого көп болуп атат.
чет жерден аябай эле туура алып атат. Анын ичинде Кыргызстандагы ошол саясатчылар дагы кызыктарып атат. Себеби бул маселелер мурун көтөрүлүп, мындай кайдыгерлик мамиле болгон. Азыр мына ушундай ар кандай көз караштагы, ар кандай мындай саясий көз караштагы, же болбосо башка көз караштагы адамдар ушул бир жерге биригип, ушул туура экенин, ушул онлайн катчоого өтө турганын башка мамлекеттерден тажрыйба алып, ушуну ишке ашырса боло турганын биз көзүбүз жеткендигине байланыштуу алар дагы биздин бириткенибизден мындай колдоону көрсөтөбүз деп турат. Мындайча айтканда, жалпысын айтканда бизди колдоочуларыбыз аз эмес деп ойлойт. Ошо кошумчалап кетсем, бүгүнкү элчи менен болгон жолугушуудагы жыйынтыкка дагы бир мындай маанилүү нерсе, биздин законду албайбызбы? Ошол законду бул өзгөртсө боло тургандыгына биз дагы көзүбүз жеттик, элчи дагы ошону подтверждать этти. Значит, бул законго өзгөртүү киргизе турган болсо, бул көпчүлүк колдоп аткан талап, бул чындыгында биздин азыркы учурдагы өтө маанилүү талап экенин биз дагы бул жолу ынандык. Эми рейс ордунан жылды. Жылгандан кийин бизге эми только ылдамдык ошол максатка жетүү гана калды. Ошондой эле азыркы эртеңки кийинки бүгүн мына пресс-конференция менен өткө турган болсок, эртеңки биздин кадамыбыз ошо элчи өзү айткандай, бул ишти кандай кылып ишке уже ашырсак болот деп убакыттын өтө тардыгынан биз күнүнө бул нерсени ишке ашырганга аракет кылып, программисттерди таап, ошол ким идеяны көтөргөн болсо, ошол адам менен кирип бул ишти уже кыймылдатканга, ишке ашырганга аракет кыла баштайбыз. Уже эртеңден баштап. Сизге Элмирежеге суроо, сиздин жогорудагы көтөрүп чыккан биргеликте активдүү күч болуп, мигранттардын укугун көтөргөнүңүз эмне түрткү болду? Деги эле мигранттар активдүү чоң күчпү? Мен буга чейин, мисалы үчүн 15-20 жылдан бери Россияда жашап жүргөн болсом, көп эле адамдарды уктум. Мен мисалы үчүн ушул активисттердин баардыгын чогултуп туруп, ушул даже ушул активисттердин арасынан буга чейинки Кыргызстандагы болуп аткан президенттикпи, парламенттикпи, ушул шайлоонун баардыгына чындыгында катышкан эмес экенмин деген адамдарды көп уктум. Ошон үчүн биз ойлойт экенбиз да, мен барбасам деле башкалар чечет да, анан мен эле голосум кандай роль ойнойт эле деген мурдагы ушундай билими бар, аң сезими жайында болгон эле мындай мамлекет үчүн важный эле болгон адамдар көңүл коштук кылган экенбиз да. Ошол биздин кайдыгерлик көңүл коштугубуздун себебинен азыр мамлекет ушундай өзү билгендей нерселерди жасап, мамлекет деген мамлекеттик атка татыктуу эмес эле, мындай сыртынан эмес, даже ичинен караганда деле өтө мындай төмөн деңгээлге түшүп кеткен көрүп турганыбыз үчүн биз мажбур болдук да ушул нерсеге, өзүбүз идеяны көтөрүп, өзүбүз ушул нерсени колго алышка. Себеби биз чындыгында ушул убакытка чейин өзүбүздүн атуулдук катысыбызды аткарган эмес экенбиз да. Себеби мамлекеттин бир бөлүгүбүз да биз. Биздин ушул кайдыгерлик кош көңүлдүүлүгүбүздүн кесепетинен биздин кийинки келе турган поколенияга, биздин бала чакага өтө мындай туура эмес эмени мамлекеттик абалды создавать этип коюпбуз да. Ошого ар бирибиздин күнөөбүз ошол шайлоого барып катышпаганыбыз үчүн. Ошон үчүн мен дагы бул идеяны көтөрүп ушул себеби буга эмне дагы себепчи болду. Буга дагы мына биздин күтүүсүздөн болгон пандемия болду да. Ушул учурда биз мигранттар ушул учурга чейин биз билбей жүрүпбүз да өзүбүздүн эмнеге способны экенибизди. Ушунчалык мүмкүн Кыргызстандагылар мынчалык деңгээлде патриоттуулугу жоктур. Биз биринчиден чет мамлекетте жүргөнбүз, экинчиден ушундай алыста жүрүп өзүбүз ушул ооруну мисалы үчүн больницага скорыйды чакыра турган болсок бизди алып кетеби, алып кетпейби, как чет элдин жараны катары бизди карайбы, карабайбы деген коркунуч болду чындыгында. Кыргызстанда кандай адамдар ооруган болсо биз деле ошондой ооруп, бул оорудан өттүк, бирок биз кандай десем, эч кимге айтпай, ошол ким кайсы квартирада жашап ошол квартирадан чыкпай эле жеңип коюпбуз да. Көрсө бул нерсени өз негизи тартип бар жерде жеңсе болмок экен. Биздин Кыргызстандагы болуп аткан абал бизге өтө чоң таасирин тийгизди. Ошонун себебинен дагы биз жардам берип атып,
жардам берип атып, анан өзүбүздүн мигранттардын потенциалын көрдүм да лично. Вот ошон үчүн эмне себептен биз ошончолук Кыргызстанга салым кошуп атсак, шайлоого ошондой салым кошо албайбыз деген ой келди да. Ошон үчүн мен Фейсбуктан көрүп калдым Тайчабаровдун постун электрондуу шайлоо боюнча. Анан ошону окуп чыгып эле анан сунуштадым мен. Именно ушул тармактан качандан бери мисалы үчүн мына кээ бир кыймылдарды билем мен. Bir жылдап эмес, бул даже bir жылдан мурдагы чогулуштарда да ушул маселелерди көтөрүп, бирок мындай ийгиликтүү жыйынтыкка чыкпай атканын мен көрүп турганмын, бирок менин өзүмдүн башыма түшпөгөндүгү үчүн мындай көңүл кош эле болбогон элем да. Булар эмне себептен шайлоого мынчалык аракет кылып атат деп эле мындай угуп коесуң, бирок кызыксыз болгон да. Анан мына ушул башыбызга түшкөндөн кийин элдин кыйналганын көрүп, если биз ушунусунда дагы серьезный көңүл бурбай турган болсок, будан дагы жаман абалга түшүп калышыбыз бизге бул сабак болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, мигранттар эми канчалык азыркыдай пандемия учурунда салым кошсо, шайлоого да ошондой салым кошот деп. Мигранттар өлкөдөгү саясий абалга өзгөртүү киргизе алабы? Канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар? Мигранттар өлкөгө өзгөрүү киргизе алат. Мигранттар мурдатан бери өлкөгө чоң салым кошуп келатат. Официалдуу маалыматтарга алсак, мигранттар Кыргыз мамлекетинин бюджетинин 30%-ын толуктайт. Бирок биз 2 миллиарддан көп акча жөнөтөбүз. Бул дегени биз мигранттар bir жылда эле Кытайдын каржысынан кутулуп койсо болот деген чоң бир статистика бар да. Анан бул жерде азыр жогоруда эжелер, агайлар айтып кетти. Бул жерде биз 5 коомдун өкүлү отурсак, биздин артыбызда биз менен биргеликте ушул деңгээлге колдоп чыккан жүздөгөн коомдун уюмдар бар. Ал эми баягы мындан кийинки кадамыңар кандай болот? Буга чейин эмне үчүн көтөрбөдүңөр же эмне үчүн көтөрүп жатасыңар деген суроолор дагы болбодубу? Мен ушуга толуктоо киргизип кетсем, мындан кийинки кадамдарыбызды бүгүн биз элчилик менен макулдашып чыктык. Элчиликке келгенде андан талап эмес сунуш катарында жана жардам катарында кайрылуу жасап кирдик. Кантип? Буга чейин биз мына 2-3 жылдан бери Элмира Эшанова эжекебиз айтмакчы, кайсы бир уюмдар мисалы үчүн өзүбүздүн укугун бар уюму, мигранттардын укугу эртең корголушу керек деген маселеде абдан чоң жыйындарды өткөрүп, чоңдогон сурамжылоолорду жүргүзүп, көптөгөн кол топтоолорду жасады. Ушул эртең мигранттар шайлоо кезинде укугу төлөбөй калбасын деп. Шайлоо бул демократияны алып келүүчү бирден бир бөлүгү. Адамдар эми өзүнүн ыктыяры менен шайлоого барат, өздөрүнүн каалоосу менен барат. Бирок ал тууралуу толук маалымат ала албагандыгы үчүн чет мамлекеттен массалык маалымат каражаттары Кыргыз өкмөтүнүн, Кыргыз бийлигинин маалымат каражаттары жетиштүү түрдө бизге маалымат бере албагандыгы үчүн шайлоо бул эмне? Шайлоодо биз кантемде өзүбүздүн демократиялуу өлкө экендигибизди далилдеп, демократиялуу жарандар экендигибизди далилдеп, шайлоого салым кошо алабыз деген маалымат жоктуктан улам шайлоого кызыктар эмес жарандар көп болгон. Бирок мына акыркы учурларда социалдык тармактар өнүккөндөн кийин ар бир жаран шайлоо эмне, кайсы партия кандай, бийликтин иш жүргүзүү процесстери кандай жүрүп жатат, кайсы активист кандай, ошонун баарын маалымат алып калыштык кол телефону менен, смартфон менен. Ушул маселени Кудурет Тайчабаров мырза көтөрүп чыкты. Ушул мигранттар деген кол телефон менен колдонуп калды, смартфон көтөрүп калды. Келгиле эми онлайн ушул аң сезимдүү мына смартфонду абдан жакшы билген мигранттарга онлайн шайлоо мүмкүнчүлүгү түзүп берели деп. Анан кийин буга чейин биз чектелген бир рамкада болуп калыптырбыз. Аны кийин түшүндүк, себеп дегенде мигранттардын онлайн форма 2-ни тапшырып, онлайн консулдук каттоого туруу сунушун бергенбиз. Бирок бул деле азыркы учурга, азыркы талапка ылайык сунуш болчу дейм, алардын деңгээлине жараша. Бирок Кудурет мырза айтмакчы, бул келечекте эртең мигранттардын укугун коргоп калуучу эң бирден бир чоң проект, эң бирден бир чоң долбоор катарында кирет. Ушул жерде бизди колдогон ар бир коомдук уюм тарых астында алтын тамгалар менен жазылып кала турган эле чоң кадамдар таштап атышат. Ошо. Рахмат. Азыр мына Кудурет мырза айтып кетпедиби? Депутаттар кызыкпайт бияка депчи.
Неге ошол депутаттар кызыкпайт? Анан кийин ошол кызыкпаган депутаттарга, Москвага, башка чет жерде жүргөн депутаттарга эмне деп айтат элеңиздер? Дейсиз мындай парламентке барып, азыр силер туруп калсаңар, эмне деп айтат элеңиз? Ошо бир кайрылайып сурасаңар, суроо эмес. Эмне өзүңүз туруп? Бардыңар. Катарынан жооп берсеңер. Жогоруда айтып кеткендей, депутаттар эмнеге кызыкпайт? Анткени мигранттар добуш бербейт. Жана айтылгандай, Ал суроо эмес, кайрылуу. Мисалы сиз парламентке барып, сизди сүйлөтүп койсо эмне деп айтат элеңиз? 120 депутатка. мигранттардын атынан биринчиден шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргизиш керек. Жалпы мигранттар добуш бере турган түргө алып келиш керек. Экинчиден жана партиялык тизме боюнча дагы өзгөртүүлөр киргизиш керек. Мисалы квота бар. Ар бир 4-чү кандидат аял болуш керек, жаш болуш керек, башка улуттан болуш керек, мүмкүнчүлүгү чектелген болуш керек деген шарттар бар. Бирок өлкөнүн жарымын багып аткан мигранттар, өлкөнүн шайлоочулар мисалы президент шайлоодо 1,5 миллион катышкан. Ал эми дүйнө жүзү боюнча кыргыздар атуулдары шайлоого жарамдуу 1,5 миллионго бар. Бул деген Кыргызстандын калкынын жарымы Кыргызстандын келечегин аныктабайт деген сөз да. Ошол себептен парламенттик партиялардын партиялардын тизмесине дагы ар бир 7-чи же 10-чу сөзсүз түрдө мигранттардан кошулуш керек. Себеби ошол парламенттик жыйында мигранттардын көйгөйүн өз жону тери менен сезген адам гана көтөрө алат. Ошол себептен шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргенде бардык тарабы каралышы керек. Андан сырткары мигранттар бул жана жогорудагы суроо кошумчалай кетейин. Саясий чоң күч. Себеби эгер мигранттар шайлоого катышса, партиялар дүйнө жүзүн кыдырып бүт бардык мигрантты сатып ала албайт. Жана алар сунуш кылган сумманы мигранттар бир күндө өзүнүн жумушунан таап алат. Анан эгер мамлекет жакшы иштеп, парламент жакшы иштегенде мигранттар башка өлкөдөн жумуш издеп кетмек эмес. Өзүнүн өлкөсүндө ата-энесинин, балдарынын, бир туугандарынын жанында болмок. Ошол себептен биз балдарыбыздын келечеги Кыргызстанда өтсүн, биз кайра Кыргызстанга барабыз десек, биз парламентти өзгөртүшүбүз керек. Себеби парламент өкмөттү түзөт, парламент ошол мыйзамдарды курайт, парламент баарын көзөмөлдөйт. Ошол себептен эгер биз могул шайлоодо мигранттар добуш бере албай калсак деле, мурункудай эле жанагы Москва боюнча 600 добуш сыяктуу деңгээлде калып калган күндө деле мигранттар ата-энесине, бир туугандарына, бала чакасына акча салганда айтыш керек. Ата же балам же иним, мына биз эмне үчүн тентип жүрөбүз? Биз ошол туура эмес шайлоо жүргүзгөнүбүз үчүн, шайлоого катышпай калганыбыз үчүн, ошолордун 1000 сомун, 5000 сомун алып добуш бергенибиз үчүн ушинтип тентип жүрөбүз. Эгер мамлекет өнүгүп, биздин бала чакабыз Кыргызстанда жашасын, биз кайталы десек, сатылбагыла. Ошолор берген акчаны биз салалы. Тизмени карап, партиялардын тизмесин, программасы менен таанышып, татыктуу добуш бергиле деп, мигранттар деле мындай үгүт иштерин жүргүзүп койсо болот. Шайлоого катышпай туруп, коомдун ой жүгүртүсүн өзгөртүп коюуга мүмкүнчүлүгү жетет да. Ошол себептен азырынча тизмелер тактала элек кезде балким партиялар мигранттардын арасынан дагы активдүү лидерлерди өзүнүн катарына кошот деген үмүттөр бар. Ошого кошумчалап кете турган болсом, мисалы үчүн буга чейин канчалык деңгээлде канча жолу өтүп атат, мындай пресс-конференция болгон эмес, биринчиден. Экинчиден, ар кайсы партиянын, ар кайсы кыймылдын лидерлери биригип бир талапты койгон эмес да. Ар бир бөлүнгөн сайын канчалык алар ушундай партиялардын, агымдардын баягы тилеги бир, бирок баягы ою бир, бирок тилеги башка адамдардын канчалык деңгээлде майдага бөлүнүп кеткени ошончолук деңгээлде бул максатка жетпестигин көрсөтүп турган да. Азыркы биздин бириккен күчүбүз бул историяда биринчи жолу болот. Мен ойлоймун, ким канчалык деңгээлде баалайт, бирок менин көз карашым боюнча азыркы биздин бириккен күч менен мигранттардын канчалык деңгээлде баалуулугуну билдире турган кадамга биз кадамды койдук да. Себеби биздин ар бир мигранттын артында жок дегенде 10 адам бар. Биз бул жактан өзүбүз дагы шайлап, Кыргызстандагы 10 адамды дагы шайлатканга токубуз жетет да. Вот, мисалы үчүн, ошол адамдардын психологиясыны буга чейин кайдыгер карап жүргөн болсо, биз бул эле ал нерсени допускать этпейбиз деп мен 100% ишене алам. Ошол үчүн мындай деңгээлде средства массовой информация мурда иштеген эмес.
азыркы ар бир телефон кармап отурган мигрантка биздин кайрылуулар, биздин кыймылдар жете турган болсо, мен ойлойм 100% ошол биз менен бизге окшогон мигрантка колдойт бул нерсени деп ойлойм дагы. Ошол биз өзүбүздүн кадамдар менен үлгү боло алабыз деп ойлойм да. Вот ошол үчүн биздин кылган гана кадамды ар бир биздин жарандар кайталаса, биз канчалык деңгээлде күч экенибизди Кыргызстанга доказать эте алабыз. Мен мырзага жооп берип кетсем, сиз айттыңыз да ушул кандай кайрылуу жасайт дегениңиз, жана Кыргызстандагы депутаттар эмне себептен кызыктар эмес мигранттардын добушун алууга депчи. Ал сурооңузга Кудурет мырза абдан жакшы жооп берип кетти. Мен экинчи статистика боюнча айтып берсем, азыр Кыргызстандын жарандарынын ичинде 3,5 миллионго жакын жаран гана шайлоого укуктуу деп турат да. Ал Кыргызстандын ичинде, ал эми дүйнө жүзүндө 13.000 эле жаранга шайлоого бюллетень беребиз деп атышат булар. Миллиондон ашык жараны жүргөн Россия боюнча 11 эле шайлоо участкесин ачабыз деп атат. Ал эми Москва шаарында 700.000-800.000ге жакын жаранга 2 эле шайлоо участкесин ачабыз деп атат да. Бул дегени ошол 3,5 миллиондун жарымын түзгөн шайлоого укуктуу жарандардын укугун толугу менен тебелегенге барабар болот. Кудурет мырза айтмакчы, бул жердеги мигранттар 1000 сомго же 2000 сомго алданбайт. Бул жердегилер аң сезимдүү телефон чукулап, маалыматтарды көрүп, Кыргызстанды сагынганда, Кыргызстанга кусалык болгондо, эмне үчүн биз ушундай абалга калып калдык, эмне үчүн биз тентип калдык, эмне үчүн кул болуп калдык деген суроо жаралып, аң сезим иштей берген адамдар бул жакта көбүрөөк болгондуктан аларга бул нерсе кызыксыз. Себеп дегенде биз жанагы акча менен келген айрым баягы 5000ден 2000ден таап таможнядан уурдап элдин жолунан кайыштырып канын соргон адамдарды шайлабайм деген адамдар көп бул жердечи. Ошондуктан аларга кызыксыз. Азыркы 6-чакырылышта дал ошол акча менен келип, эртең силерден уурдай беребиз, анан кийин өзүбүз жыргай беребиз деген саясий күчтөр көп болгон үчүн мигранттарды добуш аларга кызыксыз. Биз ал бир буч эле уурулар же бир буч эле коррупционерлер Кыргызстанды башкара бербейт экендиги, бул жакта аң сезимдүү көптөгөн жарандар мамлекеттин эртеңки жаркын келечегин ойлогон активдүү жарандар бар экендиги, биз мындан кийин мыйзамсыздыктарга жөн эле карап турбай, өзүбүз тийиштүү кадамдарга барат экендигибизди, шайлоо менен мыйзам жолунда биздин укугубузду коргой алат экендигибизди, ушул жерде миңдеген жүздөгөн жарандар биргеликте топтолуп, анан ошол ууру коррупционерлерге каршы турган чыныгы элдик күч ушул жерде түзүлдү да. Ошондуктан алар менен эми биз баягы өткөндө бир түз эфиримде айттым эле. Америкалык лингвист, публицист Хуан Хомский деген саясий ыкманы ойлоп тапкан, бийлик ойлоп тапкан ыкманы жарыялаган да. Ал кантип элди эртең силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы ушул партия келет, ушулар деген 5000 сомдон берет, 2000 сомдон берет, ушулар шайлоого өтөт деп адамдардын аң сезимине киргизип койгондо алар мен шайлоого барсам деле, барбасам деле ал өтөт экен деген калыптанып калган ой жүгүрдүчү. Ал туура эмес. Ал бизди ошентип массалык маалымат каражаттары аркылуу, баягы коомдук телеканалдар аркылуу биздин Кыргызстандагы кээ бир сабаты жетпеген, сабаты жеткен биздин жарандарды бюджеттиктердин башын айландырып койгон. Андай эмес. Ушул жердеги ар бир активист, ар бир элдик массалык маалымат каражаттары, ушул жердеги мекеним деп боздоп сыздап жүргөн биздин мекендештердин үнүн жеткирип, болду, сатылбагыла, сатпагыла, биз тагдырды өзгөртөбүз, биз мамлекетти сактап калабыз деген лозунг менен биздин эр азаматтар, жигит кыздар чыгып жатат. Андыктан ушул массалык маалымат каражаттарына мына түз эфирден бизди көрүп жаткан биздин жарандарга айтып кетер элем. Келиңиздер, ойгонолу, келиңиздер, сатылбайлы, сатпайлы, мигранттан бир добуш деген акцияны баштайлы. Эгер биз шайлоо участоктары тийиштүү деңгээлде ачылбай калса, анда Кыргызстандагыларга телефон аркылуу урматтуу ата-эне, урматтуу балам, кел, ушул жылы биз өзгөртүүлү жасайлы, тагдырды өзгөртөлү, мамлекетибизди сактап калалы, ушул туңгуюктан алып чыгалы деген чакырыкты башташыбыз керек. Жана ошондой эле мына ушул жердеги биздин активисттер көтөрүп чыккан, мен дагы шайлоого укугум бар, мен дагы мен мигрант деле жаран деген ушул мигранттар
көтөрүп чыккан акчаны колдойлу деп мигранттар көтөрүп чыккан мигранттар багыт берген ушул чет мамлекетке тараган сиздердин жигит кыздарыңыздар багыт берген партияларды шайлап ушулар эртеңки келечекти сактап калам деген биздин ушул өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды өзүңүздөрдүн ушул жакта эмгектенип жүргөн жарандарыңыздарды окууга чакырат элем. Рахмат. Силер ушуларга чейин мигранттардын укугун коргоп чыккыңар беле же бул жөн эле саясий упай топтообу? Саясий упай топто деп айтчу болсоңуз, эгерде биз шайлоого аттанып, биз ушул даярданып, бар жогун чайга чакырып, улак уюштуруп, топ уюштуруп, саясий упай топто азыр саясатчылар үчүн улак уюштуруп, топ уюштуруп, же болбосо ашка чакырып, саунага чакырмай модага айланып кетти. Биз андай акчабыз жок мигранттарда. Биз өзүбүздүн курсагыбызды багып, Кыргызстандагы өзүбүздүн үй бүлөбүздү бакканга эле деңгээлибиз жетет. Ал эми саясий упай топто бул Кыргызстандагы саясатчыларга тийиштүү мүнөз деп эсептейт элем. Ошого кошумчалап кете турган болсок, мисалы үчүн биздин мына активисттер, Москвадагы активисттер, биз айлык албай мындай адамдардын элдин ыраазычылыгы үчүн иштеген лидерлербиз да. Биз мисалы үчүн күнү түнү уктабай ушул канча жыл эл менен жүргөн болсок, бул чыныгы элге кызмат кылчу адамдар, ушул лидерлер, ушул адамдар деп айтсак болот. Себеби ушул бийликке, если ушул мигранттардагы бекер иштеп жүргөн активисттер бара турган болсо, биз үчүн акча биринчи орун эмес, биз үчүн ушул элдин көйгөйү биринчи орун деген адамдар да. Ошон үчүн мен айта келем, мен дагы неме кылмакмын, сунуштамакмын дажычы. Эми если биздин деңгээл, мигранттардын деңгээли чындыгы ушул биздин талап менен көтөрүлө турган болсо, анда адамдар дагы ойлойт, көзү жетет да ошол нерсегечи. Чыныгы биздин кадрлар ушул мигранттардан экенинчи. Сиздердин азыркы койгон талабыңыздар ишке ашпай калса, кийинки кадамыңыздар кандай болот? Мен айтып коеюн. Биз алдыбызга койдук максатты, бул талап, бул койгон максатка биз сөзсүз түрдө жетебиз. Адам алдына максат койгондо, жакшы ишке аттанганда сөзсүз акырына чейин күрөшөм деген принцип менен барыш керек. Бизде азыр болбой калган деген алыс болуп турабыз. Буну ишке ашырабыз деп турабыз. Биз буга бел байлаганбыз. Кудай буйруса бул шайлоолордо болсо дагы, кийинки шайлоодо бул тарых сөзсүз түрдө ишке ашат. Анан жанагы биринчи сурооморго мен кошумча кылып койдум, жактагыларга ойун айтты. Бул жерде отурган активисттер, коом башчылары бир саясий упай топтоо үчүн же болбосо бир партиянын кызыкчылыгы үчүн эмес. 10 жылдап мына диаспораларда аралашып жүргөнүбүздүн айкелерибизде жерлерибиз бар. Ушул карапайым элдин, карапайым мигранттын укуктарын талашып келген, анын ичинде жеке мен да талашып келген. Мынакей мурунку элчибизге ушундай бир көйгөйлүү маселелер менен кирсек, бизге бут тосуулар болуп, тизмеге киргизбей, ушундай ары түртүп, даже мындай полицияга салып берген да учурлар болгон. Бул элчи, ал элчибизден айырмаланып, мына бизди угуп, биздин ошол көтөрүп чыккан көйгөй түз экендигине өзү да ынанды да, бул үчүн мындай терең ыраазычылык билдирсек болот. Бул дагы биз туура багытта экенибиздин далили. Анан бул жерде эч кандай саясий көз караштар эмес, бүт мурун кийин мындай чогулбаган ар кандай көз караштагы адамдар, коом башчылары, лидерлер мына бүгүн ушул жолго бир жакадан баш режиминен кол чыгарып мындай аттанып турат. Талаптар ишке ашпай калса кийинки кадамдар кандай болот? Эми жанагы оңай шайлоо ишке ашпай калышы мүмкүн. Себеби жогоруда Орозайым айтып кеткендей, бул бийликке ыңгайсыз вариант болуп калышы мүмкүн. Себеби эл азыр ушул ар кайсы өлкөдө тентип жүргөнү менен бийликти жаман көрөт да, себеби өз мекенинде жумуш ордунан түзө албайт. Ошол себептен булар бийликке каршы элдик партияларды колдоп коюшу мүмкүн деши мүмкүн да. Бул жерде бир гана тоскоолдук, бул мыйзам эле. Эгер президенттин эрки болсо, жогорку кеңешке же Борбор шайлоо комиссиясы же президент тарабынан сунуш келет, ушул мыйзамды өзгөртүш керек, мигранттар катышсын дегенчи. Эгер ал ишке ашпаса, значит өлкөнү баккан мигранттар элементарный мындай добуш берүү укугун, адам менен иттин айырмасы, бул ошол документи бар добуш бергенден да, бул өлкө тең эле бирдей курсант өзү. Ошол адам экенин далилдеп шарт түзүп бере албаган бийлик
Анда мигранттарга эмне кереги бар андай бийликтин? Элементарный акчалай жардам бер деген жок, жумуш орун түзүп бер деген жок, добуш берүүгө шарт түзүп бер деп атат. Эгер андай неме болбосо, мына Кыргызстанда жакында эле петиция президентке импичмент жарыялабыз деп петиция чогулта баштаган Change.org сайт аркылуу, дүйнөлүк сайт аркылуу. Ага блокировка кылдырды. Ошол кол топтоону уюштурган адамдар мигранттарга кайрылды. Урматтуу мигранттар, бизге жардам бериңер, биз добуш берип кол топтой албай атабыз деп. Эгер такыр эле мигранттарды айткандарын укпай, кайрылууларын кабыл албай, же болбосо жана бюрократияга салып, бир айдан кийин жооп беребиз деп анан шайлоо өтүп кетип, же болбосо жанагы БШК шарттарды түзүп добуш берүүгө, участокторду ачып, каттоону жеңилдетпесе, анда ошол жанагы мыйзамдын чегиндеги элдер сунуш кылган чараларга, кол топтоого барышыбыз мүмкүн. Бизде азыр ушул канчалык адамдар көрүп атат да, сиздердичи катарга кошулам деп волонтерлор болсо, жана бизде айтып атпайсыздарбы, программисттер керек депчи. Ушул жерден бир багыт берип, өзүңүздөр бир ошол адамдар көрүп аткан адамдарга таштап койсоңуздар же айтып койсоңуздар, каерге кайрылат, кимге кайрылат? Ушул мен өзүмдүн кесибим боюнча программистмин. Бул азыр биз көтөрүп аткан маселе техникалык жактан бул боло турган нерсе да, кыска мүнөттө. Анан азыр ушул учурдан пайдаланып дагы айтып кетели, эгерде кимдер ким ыктыярчы болуп иштеп берем десе, же техникалык жактан колдоп берели десе, бизге байланышка алат. Сөзсүз түрдө биз баардыгыбыз биригишип туруп ушул нерсени биз кыска мүнөттө чечкенге аракеттер жасайбыз. Буга баардык ресурстарды биз колдонууга даярбыз. Ошого байланышыңыздар. Кантип байланышат? Байланыштын жолун айтсаңыз. Ошол же атыңызды айтып кетсеңиз, же ким менен байланыш? Биз ар кайсы уюмдардын андай жөн эле активисттер, жөнөкөй жарандар биригип аткандыктан, жана бизге бир журналисттер айтты, офисиңер каякта деп. Бизде эч кандай офис жок. Керек болсо, могу чогулуш өткөргөн же пресс-конференция берген залдарды төртөөбүз ортого акча чыгарып ушинтип уюштуруп атабыз. Эч кандай немебиз жок. Артыбызда колдогон күчтөр жок, каражатыбыз да жок. Эгер кайрыла турган сунуштар болсо, меценаттар болсо, программисттер болсо, мисалы Швецияда бир мамлекеттик чоң приложенияны, программаны жасаш үчүн чоң тендер объектитип, ал эми волонтер программисттер, патриот программисттер, ошону биз акысыз жасап беребиз деп жасап берип коюшту. Ошол сыяктуу Кыргызстандын Америкада, Google'да ар кайсы чоң корпорацияда иштеген программисттер бар. Кыргызстанда Азиз Абакиров деген Япониянын программный обеспечение менен камсыз кылган чоң немелер бар. Ошолор кайрылсын, сот тармактан Элмира Ишанованы тапсын, Оразай Нарматова, же болбосо Кудырет Айчабаров деп Facebook'tan издеп таап туруп эле жазса, дүйнөнүн любой бурчунан бизге байланышка чыгып атышат. Ошентип эле байланышты түзө алабыз. Анан волонтерство боюнча дагы жакын арада биз соц тармактарга кайрылуу беребиз. Ошолорго данныйларын берип, номерлери менен ошолор менен кайрылып тапсак болот. Мен кийинки суроом мындай, бул техникалык суроо деп коеюн. Ушул нерсе бурчтан ишке ашат дейли. Буга чейин ушул сиздер көтөргөн маселени 2013-жылы Италияда бекемдештер форуму болуп өткөн экен. Ал жакта ошол дүйнө жүзүнөн ошол кыргыздар ар кайсы бул учурда иштеп жүргөн кыргыздар ушул жерде чогулуп ушул маселени козгошкон экен. Анан ал жерде отургандар бул ишке аша турган ыкмалдуулук ал мезгил менен эми арада 7 жыл өтүп атпайбы? Азыр эми 7 жылда техника деле өстү. Бирок ал жерде дагы бир суроо, ошол жогорку жакта отургандарга бул нерсе кызыксыз. Алардын кызыкчылыгын көздөбөгөн, алар балким пландаштырган бул партия өтүш керек, мындай болуш керек деген пландаштырган балким өздөрүнүн болжомолдору бардыр да. Ошол нерсе ишке ашпай калат деген ойдо, аны эч ким колдобой ошол нерсе ишке ашпай калыптыр. Бирок азыр эми бул нерсе өтө актуалдуу, заманбап болуп аткан үчүн ушул нерсени колдоп атабыз да. Эми ошол техникалык жактан алып караганда, эртең программист эле сайтты түзөт, ошол онлайн шайлоо жүргүзгөн учурда ошол жанагы атака жасайт да, жанагы хакерлерчи. Ошол жагы кандай каралат? Мен азыр жооп берип койсом, баягы биз элчиликке киргенде биринчи ошол элчилик өзүнүн деңгээлинде карай ала турган маселе боюнча кайрылдык да. Бул дегени консулдук каттоонун онлайн ишке ашырып берүү маселеси болду.
буга чейин форма 2-ни тапшыруу борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан электрондук түрдө ишке ашышы керек болчу, бирок абдан татаалдаштырылган жол менен ачкан үчүн бул дегени силер баары форма 2-ни тапшыра албайсыңар дегенге эле барабар болуп калды. Анан жакынкы күндө 5-август күнү форма 2-ни тапшыруу татаалдашып жатат. Биз ушунча шайлоого укуктуу жарандар кантип өзүбүздүн тизмебизди Москвадан табабыз деп суроо узатканыбызда силер эмне үчүн борбордук шайлоо комиссиясына эле кайрылып атасыңар. Эгерде силер консулдук каттоого турсаңар, силерге биз шайлоо участогун ачып берген милдеттүү болобуз, консулдук каттоого тургула деди. Эми сиз айтып атасыз азыр миңдеген жарандар консулдук каттоого туруп алса, кандайдыр бир программа жактан өзгөртүү киргизиш мүмкүнбү? Биз ар бир шайлоочу мисалы үчүн бул жерде конкуренция дагы бар да, биз каалабызбы конкуренция бул баягы физиканын законунда деле карама каршылык бул өсүүгө жол ачат. Ошонун сыңарындай эле мисалы биз ошол конкуренциялар дагы башыбызды бириктирип туруп биз бир эле партиянын кызыкчылыгын колдобой жалпы жарандарды каттоодон өткөрөлү дедик. Ошо жарандарды каттоодон өткөрүп атканда бизде ошолордун тапшырып аткан документтеринин саны болот. Ошондо бийлик тарап, элчилик тарап мынанча эле адам каттоого өттү деп айта албайт. Себеп дегенде бизде дагы ошол маалыматтар толук бизде болот. Себеби волонтер катарында биз жакын арада элдерди консулдук каттоого турууга чогуу көмөктөшүп калышыбыз мүмкүн. Негизинде элчиликке буга чейин кайрылганыбызда алар айтып аткан болчу. Бизде деген дипломаттар жетишпей атат, тышкы иштер министрлигине кайрылгыла, каражат жетпей атат. Бизге деген ушу дип бөлүмгө персоналдар керек, ошолорду силер сурансаңар жиберет эле деп. Биз айттык, силер өкмөттүн деген мына бюджетинен, Кыргызстан бюджетинен акча кетирбей эле, алардан суранбай эле, ушул жерден ыктыярчылар чыгып эле өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн бекер эле ушул жарандар үчүн кызмат кылып берели. Ал консулдук каттоо бул жерде биз кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн. Шайлоо үчүн эле чуркап атышат деп. Консулдук каттоо бул бир гана шайлоо үчүн эмес. Ар бир жаран консулдук каттоого турганда ал иштеген жеринен айлык маянасын албай калса, консулдук каттоого тургандыгы негизинен консулдук бөлүмдөн юристтерди суранып, өзүнүн айлык маянасын алдырып, ошонун өздөрүнүн укугу үчүн дагы мыйзам жолунда күрөшө алат. Бул деген абшырында, мындай чоң деңгээлде караганда биз бир гана шайлоо убагында эмес, биз деген ошо мигранттардын жалпы ошол убактылуу турган учетко турган мезгилиндеги жалпы укуктарын коргоп берүү дагы чоң бир демилге көтөрүлүп атат да. Рахмат чоң. Анда биздин убактыбыз бүтүп калды окшойт. Кыскача кайрылуулар. Урматтуу мекендештер, урматтуу кайдыгер эмес билбоорлор, ушул мынакей жогоруда айтып өткөндөй көз караштарыбыз башка болгону менен мына ушундай пандемия учурунда адамзаттын башына ушундай кыйын учурда бир муштумга түндүк да. Ушул ишти биз бел байладык, акырына чыгарабыз. Сиздерге дагы айтып кетели, урматтуу шайлоого мындай шайлоого мүмкүнчүлүгү бар жарандар, толук түрдө колдооңуздар, катышыңыздар. Бул жерде эч кандай партиялардын, эч кандай бир саясий топтун кызыкчылыгы эмес. Бул жерде Кыргызстандын келечектеги багытын аныктоо, биздин келечектеги урпактардын мындай жакшы жашоого, буну жакшы жашоону алып келүү. Эң негизги максаты ушул кыскача. Мен дагы кошумчалап кетейин. Бардык биздин мекендештерди, четте, Кыргызстанда жүргөн, сыртта жүргөн мекендештерди кайдыгер карабай, баардыгыңыздар толук кандуу каттоодон өтүп, эртеңки келечекти жогоо куралы. Себеби 30 жылдан бери биз кандай өлкөбүздө кыймыл аракет болуп атса, ошонун баардыгына биз өзүбүздөн өтөрбүз. Ошо келиңиздер, баардыгыбыз ынтымакта ушул шайлоодо көп өзгөртүүлөрдү өзүбүздүн келечегибизди туура тандоо болгонго убакытта келди, биздин өзүбүздүн калыбызда келди. Урматтуу мекендештер, дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы кыргыздын атуулдары, мына биздин уюштуруу тобу онлайн шайлоо мигранттардын укугун коргоо боюнча командабызды колдойбуз деген ар бир жаран бизге салым кошо алат, биздин командага кошулуп алып, кантип өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына мигрант эле жаран деген челлендж, мен добуш бергим келет, я тоже хочу голосовать деген сыяктуу
хэштегтер менен өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, кайрылууңуздарды, постуңуздарды чыгарып бизди колдоңуздар, бөлүшүңүздөр. Канчалык көп мигранттар, канчалык атуулдар колдосо, ошончолук үнүбүз батыраак жана таасирдүүрөөк жетет. Ошол себептен баарыңыздарды салым кошууга чакырам. Ооба, биз шайлоо өткөрүп ушуга кошулабыз албетте. Çok rahmat.